Мамлекеттик жана муниципалдык башкарууда инклюзивдик өнүгүү деген түшүнүк күндөн күнгө көп кездешет. Бирок көпчүлүк үчүн бул түшүнүк жаңы жана толук түшүнүктүү эмес бойдон калууда. Инклюзивдик өнүгүү деген эмне? Эмнеге ал коом үчүн маанилүү жана ага кантип жете алабыз? Келгиле чогуу ойлонуп көрөлү. Инклюзивдик өнүгүү 3 негизги принципке таянат. Муундар аралык адилеттүүлүк, социалдык адилеттүүлүк жана экономикалык өсүш жана өнүгүү. Ата-бабаларыбыз биз үчүн ар бир тирүү жандыктын уникалдуу үйү болгон кооз планетаны мурас кылып сактап келишкен. Ал эми азыркы учурда ар бир жаңы төрөлгөн ымыркайдын укуктары тебеленип, жашоосу баштала элек жатып аярлуу болуп калышат. Анткени алардын дем ала турган таза абасы да жок. Эгерде балдарыбызга толук кандуу жашоо тартуулайлы десек, азыртан аракет кылышыбыз керек. Муундар аралык адилеттүүлүк бул биздин урпактарыбызга кам көрүү. Экинчи принцип — социалдык адилеттүүлүк. Инклюзивдик өсүш бул коомдо адилеттүү бөлүштүрүлгөн жана бардыгы үчүн мүмкүнчүлүк түзүүчү экономикалык өсүш. Башкача айтканда, ар бир адам экономикалык өсүшкө салым кошо алат жана андан пайда көрө алат. Өкмөт ресурстарын тең бөлүштүрүү ыкмасын колдонгондо, каражаттар муктаж болбогондорго да сарпталат. Адилеттүү ыкма менен ар бир адам так өзүнө керектүү колдоону алат. Ал эми башкаруунун эң жакшы жолу системалык тоскоолдуктарды жоюу деп атоого болот. Бул ыкманы колдонуп, биз азыраак ресурстарды сарптоо менен баарына өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн түзө алабыз. Үчүнчү принцип — экономикалык өсүш. Айрым кишилер өнүккөн экономика бактылуу адамдарды жаратат деп ойлошот. Чынында бул тескерисинче. Бактылуу адамдар күчтүү, гүлдөгөн экономиканы курушат. Ар бир адам баа жеткис ресурс. Бардык товарлар, кызматтар, пайдалар адамдар тарабынан өндүрүлөт. Экономикалык процесстерге канчалык көп адам тартылса, экономика ошончолук тез өсөт. Анткени ар бир нерсе эң кичинекей бөлүкчөлөрдөн курулат. Бул бөлүкчөлөрдүн ар бири бүтүн нерсенин кандай болууна чоң таасирин тийгизет. Ошол сыяктуу эле биздин коомубуз көптөгөн кайталангыс адамдардан турат. Ар бир адамдын таланты, чеберчилиги, өнөрү жана эмгеги жалпы экономиканы түзгөн бөлүкчөлөр. Ошондуктан эң биринчиден биз адамдардын потенциалын өстүрүүгө умтулушубуз керек. Буга жетүүнүн жолдору — социалдык инфраструктураны өнүктүрүү, адамдардын ден соолугуна, билимине жана эс алуусуна инвестициялоо, коомчулуктар ичинде тынчтыкты жана ынтымакты күчөтүү. Эгерде коомдо ар бир адам жынысына, улутуна, динине, физикалык мүмкүнчүлүгүнө карабастан өз шыктарын жана өнөрлөрүн ишке ашырып, экономикалык процесстерге толук катыша алса, бул жалпы экономикалык өсүштү бир топ жогорулатат. Эң компетенттүү жетекчилер да тургундардын бардык көйгөйлөрүн биле алышпайт. Ошондуктан калктын муктаждыктарын изилдөө жана өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо үчүн коомчулуктун ар бир тобунан, жамаатынан мүмкүн болушунча көбүрөөк жарандарды тартуу зарыл. Эгерде өнүктүрүү аракеттерибиз инклюзивдик өсүштүн принциптерине негизделсе, биз эркин, адилеттүү жана бакубат коомго бирге жетише алабыз.